2016 жылдын август айынан баштап түндүк электр ачык акционердик коому 60.247 мына мындай акылдуу эсептегич орнотту. Анын 52.917си Чүй облусунда болсо, 7.330 Таласта, ал эми калганы дал ушул башкалабыз Бишкекке коюлган. Ал өзүңүздөр көргөндөй үйдөн тышына орнотулат. Андагы маалыматтын баары топтолуп, мына бул сервердик системага келип түшөт. Бардык акылдуу эсептегичтерге түшкөн маалыматтардын баары ушул жерде иштетилип, ушул бөлмөнүн ичинде ишке ашат. Бул бөлмөгө кирүү чектелген. Жумушчулар каалаган убагында кире алышпайт. Светиңиз ментеп көтөсүздөн эч кандай адистен келигишүүсү жок эле өчүп калса, сиз таң калбай эле коюңуз. Анткени акылдуу эсептегич электр энергиясынын кубаттуулугу чектен чыкса же акы өз убагында төлөнбөсө, ошентип автоматтык түрдө өзү эле өчүрүп коет. Биздин базада бүт кардарлар камтылган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына электр биздин башкы бөлүмүбүз, Чүй облусубуз, Чүй облусунда РЭСтерибиз, Бишкек шаары, Бишкек шаарында райондорубуз жана Талас облусундагы биздин РЭСтерибиз. Бул жерде азыр көрүп тургандай акылдуу эсептегичтерден келип түшкөн маалыматтардын анализдерин, информацияларын көрсөк болот. Кадрлар тарабынан жасалган кандайдыр бир иш-аракеттер жасалса, электр энергиянын уурдоо же болбосо ушул эсептегичтен тышкары пайдаланууга аракеттер жасаса, бизге ушул эсептегич маалыматтарды берет. Андыктан акылдуу эсептегичти алдайм деп ойлонбоңуз. Өчкөн светиңизди күйгүзүү дагы 2 жылдан бери эң эле оңой. Убактыңызды жана жол кириңизди коротпой эле колуңуздагы телефон аркылуу төлөп койсоңуз болот. Транзакция деген рубрикага кирип туруп, регулярные платежи деген рубрикага кирип туруп, жилищно-коммунальное хозяйствого кирип, анан бул жерде ошо жерден эле өзү эле биздин РЭСтердин эмелери чыгат. Мына мисалы Канский РЭС деп коелу. Так, мына Канский энергосбыт деп атабыз да, оплата электроэнергии, оплата за свет депчи. Могу жерге счеттун номерин киргизип коюш керек. Счеттун номери 45 07 50 298. Так, мына өзүмдүн счетум турат, счет списания сумма. Мисалы, допустим, 50 сом төлөп коелу, деп туруп, мына 50 сом дедим да, 50 сом будет списано 50 сом дейт да, продолжить. Все, электроэнергия үчүн 50 сом төлөп койдум. Мобильник, Киви жана Айыл банктарынан же кассалардан төлөсө, ал төлөмдөр онлайн режимде төлөр замат эле бизге сигнал түшөт. Сиз өчүп калган светиңизди онлайн системасы аркылуу акы төлөп күйгүзгөндөн соң, акылдуу эсептегичтеги мына бул кнопканы басып, үйүңүздүн ичиндеги светти дагы күйгүзгөндө унутпаңыз, урматтуу телекөрүүчү. Мунара Матиева, Телек Кычан уулу, Коомдук 1 канал, Замана студиясы.